Кыргыз Республикасынын эл баатыры, белгилүү мамлекеттик ишмер, 22 жыл Кыргыз ССРнин маданият министринин кызматын аркалап келген Гүлипа Кондучалова 7 сентябрь күнү саат 2 чамасында 93 жаш курагында бул жашоо менен кош айтышты. Ал 2011 жылы кокустан жамбаш сөөгүн сындырып алып операция жасаткан эле. Ошол жараты толук аякпай, акыры Гүлипа Кондучалованы шума жалы алып тынды. Кылымда бир жаралчу Кыргыздан чыккан бул инсан менен коштошуу зыйнаты бүгүн 9 сентябрда Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында болуп өттү. Чыган инсанды акыркы сапарга узатуу иш-чарасына президент Алмазбек Атамбаев, экс-президент Роза Отунбаева, премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, төрага Асылбек Жээнбеков, белгилүү маданият ишмерлери, маркумдун жакындары жана шаар тургундары катышышты. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин өз сөзүндө ар бир мамлекеттик ишкер Гүлипа Кондучаловадан үлгү алуулары керек экендигин баса белгиледи. Азыркы жетекчилер ушу эжебизден өйрөнүш керек. Кандай жетекчи болуш керек, кандай иштеш керек, кандай адам болуш керек. Мына мен эли жетеге чыктым. Бул кишинин мезгилинде көрүп калдым, министр мезгилин, бирок 57 жылдын ичинде бир жаман сөз чыккан жокмун. Эжебиз жөнүндө жалаң гана жакшы сөз уктум. Бир кылымга убакытка жакын эже кыргыз аялдардын жүзү, көркү, духу болуп жүрдү. Бойлуу, бирок көрктүү, тиректүү, заманбап кийинген, сүрдүү, жаратылыш баарын жагынан эжеге аябай берген. Эжеден сүрдөп, ыйба кылып, кадырлап, сыйлап турчу. Анткени эже өтө калыс эле, өтө талаптык атуу бойчу, уюштургуч болушу. Өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин кыргыз маданияты, кыргыз эли өнүксүн деген тилегин айтып келген ишмердин сөөгү аларча көл үстүнө коюлду. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер 1 жана 3 даражадагы Манас орденинин, бир катар медалдардын жана Курманжандаткай эл аралык сыйлыгынын ээси Гүлипа Кондучалова 1920 жылы Аламедин районунун Каражыгач айылында жарык дүйнөгө келген. Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик жетекчилик кызматты аркалаган биринчи аял саясатчы. 1958 жылдан 1980 жылга чейин Кыргыз ССРнин маданият министри болуп эмгектенген. Дал ушул мезгилде Кыргызстанда мыкты тасмалар тартылып, Чыңгыз Айтматовдун белгилүү чыгармалары жазылып, жарыяланып, чет тилдерге которулуп, ошондой эле балет өнөрү өнүгүүнүн туу чокусуна жеткен. Андан сырткары Гүлипа Кондучалова Кыргыз ССРнин министрлер кеңешинин жетекчисинин орун басары жана тышкы иштер министри болуп эмгектенген. Бул дүйнөдөн чыган инсандын жаны кетсе да, анын аты, даңкы өмүр бою сакталып калат дешет Гүлипа Кондучалованы сыйлап эмгегин баалагандар. Гүлипа эже бул кыргыздын бешнесине бүткөн бир чоң инсан, зор инсан болчу. Эжебиздин арабыздан кеткендиги бул бир гана эженин тууган уругуна эмес, кыргыз маданиятына эмес, жалпы кыргыз журтчулугуна чоң жоготуу болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Бул кишинин бир залкарлыгы министр болуп турганда жөн ганакей артисттерди, дирижерлорду, музыканттарды ганакей тейлебей, мына биз жазуучулар дагы абдан чоң таасир тийгизчү да. Ар кандай окуя болуп кетет экен, ошондо дагы мындай сабырдуулук кылып, чакырып алып туруп, акырын эне катары ушундай сөзүн айтып, акыл насаат айтып, канакей аман эсен баргын дагы иштегин деп узатчу эле. Өмүрүн кыргыз маданиятына, эл жерине арнаган улуу инсандын мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу маркумдун жакындарына Супер КЖ порталынын эмгек жамааты терең кайгыруу менен көңүл айтат.